Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Экономика негиздери предмети боюнча өтүлө турган темабыз бюджет жана бюджет системасы. Өтүлө турган темабыз кызыктуу, күндөлүк шартыбызга керектүү деп ойлоймун. Жер шарында канча мамлекет болсо дагы, ар биринин өзүнө тиешелүү бюджеттик системасы болот. Сабактын жүрүшүндө бюджет жөнүндөгү түшүнүк алабыз. Бюджеттин түзүлүшү, кызматы, принциптери, бюджеттик процесс, бюджеттик дефицит, профицит жөнүндө жалпы түшүнүктөрдү өздөштүрөбүз. Кана балдар, өтүлгөн теманы эске салып көрөлү. Кыргыз Республикасынын финансы системасы эки звенодон турат. Борборлоштурулган жана борборлоштурулган эмес финансы болот. Бул жерде көрүнүп тургандай, мамлекеттик бюджет финансы системасынын эң негизги звеносу болуп эсептелинет. Өтүлө турган темабыз дал ушул мамлекеттик бюджет боюнча болуп өтөт. Балдар, жаңы теманы өтөрдөн мурда биз бир маселени карап көрөлү. Кана балдар, капчыкты элестетип көргүлөчү. Бул капчыкка акчалар салынат, жана акчалар алынып кандайдыр бир керектөөбүзгө чыгымдалат. Капчыкка салынган акча киреше болуп саналат. Ал эми чыгымдалган акчалар чыгаша болуп эсептелинет. Балдар, бюджетти ушул нерсеге салыштырсак болобу? Биз бул жерде кайдан билебиз? Канча акча салынды, канча акча чыгымдалды, дагы канча акча чыгымдалышы мүмкүн? Бул жерде көрүнүп турат эсептин керектиги. Мындай эсеп план десек болот. Демек, бюджет бул киреше менен чыгашанын планы болуп эсептелинет. Бюджет эски норман тилинен капчык, баштык, булгарык кап дегенди түшүндүрөт. Белгилүү бир тараптын үй бүлө, бизнес, уюм, мамлекет белгилүү бир убакытка көбүнчө бир жылга орнотулган чыгашалардын жана кирешелердин схемасы. Бюджет бул белгилүү бир мезгилде, жылда, кварталда, айда болуучу кирешелерди жана чыгымдарды чыгашала акча суммасы менен көрсөтүп туруучу смета. Мынакей балдар, мамлекеттик бюджет бул негизги мамлекеттин финансылык документи болуп эсептелинет. Мамлекеттик бюджет мамлекеттин кирешелери менен чыгымдарынын жыл сайын түзүлүүчү сметасы. Ал мамлекеттик киреше булактарын көрсөтүү жана чыгымдарды багыттарын аныктоо аркылуу түзүлөт. Мамлекеттик бюджет өкмөт тарабынан иштелип чыгып, мыйзам чыгаруу бийлигин бекитет. Өлкөнүн бюджет салык саясатын, тийиштүү активдерди башкаруу жана милдеттемелерди жүргүзүүдө мамлекет менен башка субъектилердин ортосунда экономикалык мамилелер түзүлүп, анда мамлекеттик бюджетке көрсөтүлгөн акча агымдары пайда болот. Мынакей балдар, биз силер менен бюджет системасы менен таанышып көрөлү. Бюджет системасы мамлекет бийлигинин бардык деңгээлдеги бюджеттерин жыйындысы. Аларды иштеп чыгаруу тартиби, кирешелер бөлүгүн түзүү методдору, чыгымдар бөлүгүн түзүү тартиби болуп саналат. Кандай гана өлкө болбосун, анын бюджет системасын мамлекеттик жана административдик аймактык түзүлүшү аныктайт. Унитардуу мамлекеттерге бюджет системасы эки звенодон турат. Борбордук бюджет жана жергиликтүү бюджеттерден. Ал эми федеративдүү мамлекеттерде 3 звенодон. Борбордук бюджет федерация мүчөлөрүнүн бюджети жана жергиликтүү бюджеттерден турат. Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасы эгемендүү демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык социалдык мамлекет. Кыргыз Республикасынын бюджет системасы эки деңгээлден турат. Республикалык бюджеттен
жана жергиликтүү бюджеттен. Жергиликтүү бюджет айылдык бюджеттен, аймактык бюджеттен, шаардык бюджеттен турат. Республикалык бюджет Кыргыз Республикасынын өкмөтү ишке ашыра турган кирешелери жана чыгашалары көрсөтүлгөн мамлекеттик бюджеттин составдык жана маанилүү бөлүгү. Ал республикалык мыйзам статусун алган жогорку кеңеш бекиткен мамлекеттик негизги финансы планы болуп эсептелинет. Республикалык бюджет Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аткарылат. Республикалык бюджет аркылуу өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн мамлекеттик иретке салуу жана Кыргызстандын аймагында социалдык саясатты ишке ашыруу үчүн финансы ресурстары мобилизацияланат. Мынакей балдар, эми жергиликтүү бюджет менен таанышып көрөлү. Жергиликтүү бюджеттер Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын бир бөлүгүн түзөт. Ал жергиликтүү башкаруу органдарынын ишкердигинин финансылык негизи болот. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан түзүлөт жана аткарылат. Жергиликтүү бюджеттер айылдык, шаардык кеңештер тарабынан каралат жана бекитилет. Рынок экономикасынын шартында жергиликтүү бюджеттер республикалык бюджет сыяктуу эле региондордон социалдык жана экономикалык өнүгүүсүндө негизги орунду ээлейт. Бюджеттин функциясы. Бюджет аркылуу улуттук кирешени кайра бөлүштүрүү жүрөт. Экономиканы мамлекеттик жөнгө салуу жана стимулдаштыруу, социалдык саясатты каржылоо, экономиканын ар кандай түзүмдүк бөлүмдөрүнүн каражаттарын түзүү жана пайдалуу процесстерди контролдоосу жүрөт. Эми мында мамлекеттик бюджеттин структурасын карап көрөлү. Мамлекеттик бюджет эң жөнөкөй эки бөлүктөн турат. Киреше бөлүгүнөн жана чыгаша бөлүгүнөн. Кирешелер акчалардын бюджетке келип түшүшү. Бюджеттин чыгашалары акчанын бюджеттен чыгымдалышы. Мында көрүп турасыңар, кирешелерди салыктар түзөт. Кошумча салык, нарк салыгы, киреше салыгы, пайда салыгы, бажы төлөмдөр жана башка салыктардын түрлөрү. Бул салыктарды айта кетсек, салыктардын бюджет системасынын эң чоң бөлүгүнө салыктар түзөт. Мамлекеттик мүлк кирешелери, мамлекеттик ишканалардын пайдасы, мамлекеттик уюмдардын акы төлөөчү кызматтарынан киреше, айып пул жана компенсациялык төлөмдөр. Ал эми чыгашаларга мамлекеттик аппаратты укук коргоо органдарын тейлөө, улуттук коргоону жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, илимий изилдөө, билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык программаларды каржылоо, экономиканын айрым тармактарын колдоо, мамлекеттик карызды жабуу, турак жай жана өнөр жай курулуштарына жумшалган чыгашалар. Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун принциптери: бирдиктүүлүк принциби, толуктуулук принциби, натыйжалуулук жана майнаттуулук принциби, артыкчылыктуулук принциби, ыраттуулук, бюджеттердин өз алдынчалуулук принциби, бюджеттин мыйзамдары бузбагандыгы үчүн бюджет процессинин катышуучуларынын жоопкерчилиги принциби, айкындуулук принциби, бюджеттин теңдештүүлүк принциби. Мынакей балдар, бул жерде бюджеттик процесс жөнүндө.
Бюджеттик процесс бюджетти түзүү, кароо, бекитүү, аткаруу, ошондой эле аны аткарылышы тууралуу отчетту түзүү жана бекитүү боюнча мамлекеттин бюджеттик укуктук ченемдери менен теске салынган ишмердүүлүгү. Бюджеттик процесстин стадиялары бул жерде көрүнүп тургандай түзүү, кароо, бекитүү, аткаруу, контролдоо болуп эсептелинет. 1 январдан тартып 31 декабрды кошуп алгандагы убакыттын арасы бюджеттик жыл болуп саналат. Пландаштырылган чыгымдардын жана кирештердин барабардыгы бул жерде көрүнүп турат. Бюджеттин теңдиги. Бюджеттин киреше жыйынтысынын бюджеттин чыгаша жыйынтысынан ашып кетүүсү бюджеттин профицитин түзөт. Бюджеттин чыгаша жыйындысынан бюджеттин киреше жыйындысынан ашып кетүүсү бюджеттин дефицитин түзөт. Мамлекетте бюджеттин дефицити кыскаруу жолдору каралат. Бир канча жолдору каралат. Бул жерде 4 маселеси жазылган. Мамлекеттик чыгашаларды кыскартуу, салыктардын өлчөмүн, ставкасын көбөйтүү, мамлекеттин менчиктеринин сатуу, ички жана тышкы насыялар жана башкалар. Бул жерде ички жана тышкы насыялардын эсебинен мамлекеттик карыз пайда болот. Мамлекеттик карыз, ички карыз жана тышкы карыз болуп бөлүнөт. Мынакей балдар, биздин темабыздын аяктоо иретинде теманы бышыктоо үчүн тест түзүлгөн. Мен ойлойм, бул тестти силер белгилеп бересиңер. Тесттин суроолорун окуп берейин, кайра силер белгилеп бересиңер. Биринчи суроосу: бюджеттик система бул А. Мамлекет бийлигинин баардык деңгээлдеги бюджеттеринин жыйындысы. Б. Мамлекеттик юридикалык нормалардын жыйындысы. В. Бюджеттин кирешелерди жана чыгашаларды акча суммасы менен көрсөтүп туруучу смета. Г. Ар кандай акча фонддорун колдонуу, бөлүштүрүү, түзүү процессинен келип чыккан экономикалык мамилелердин жыйындысы. Экинчи суроосу: Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасы канча деңгээлден турат? А. 4 деңгээлден, Б. 3 деңгээлден, В. 2 деңгээлден, Г. 5 деңгээлден. Үчүнчү суроосу: бюджеттин дефицити деген эмне? Бюджеттин А. Бюджеттин киреше жыйындысынын бюджеттин чыгаша жыйындысынан ашып кетүүсү. Б. Бюджеттин киреше жыйындысынын менен бюджеттин чыгаша жыйындысынын барабардыгы. В. Бюджеттин чыгаша жыйындысынын бюджеттин киреше жыйындысынан ашып кетүүсү. Г. Бардык жолу туура. Бул жерде көрүп турасыңар балдар. Биринчи сурообуз бюджеттик система. Бул мамлекет бийлигинин бардык деңгээлдеги бюджеттердин жыйындысы. Экинчи сурообузга мен ойлойм, силер туура так жоопту таба алдыңар. Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасы канча деңгээлден турат? 2 деңгээлден турат. Бюджеттин дефицит деген эмне? Бюджеттин дефицити деген бюджеттин киреше жыйындысынын бюджеттин чыгаша жыйындысынан ашып кетүүсү. Эми балдар, силерге үй тапшырма. Силер кандай деп ойлойсуңар? Эгер жарандар салыктарды төлөбөй койсо эмне болот? Экинчи сурообуз:
коронавирус инфекциясынын мамлекеттик бюджеттин кириши жана чыгаша булактарына тийгизген таасири кандай? Ушул тема боюнча өз алдынча 10 суроо тест түзүп келүү. Мен ойлойм, биринчи, экинчи суроону силер кең маалымат жазып келесиңер деп ойлойм. Мына эмесе биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Силер менен болгон Кайыпкул Василь Сакматовна. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.